Нурабад айылынын тургуну Майрамхан Мамасайыдова дал ушул турак жайда 20 жылдан бери күн кечирип келе жатканын айтат. Эми бул турак жайынан да айрылуу коркунучунда турат. Анткени ага тиешелүү болгон 12 сотук жер тилкенин тийиштүү документтери жок. Колунда 2002 жылы чыккан токтому гана бар. 2003 жылы Нурабад айыл өкмөтү Буга чейин бул жер Тепе-Коргон айыл өкмөтүндө карап турган, андан кийин Нурабадка өтүп кетти. Мен бул жерге өзүмө жана кызыма тийиштүү үй салгам. Ушул жерде жашап, салыктарды төлөп келе жатам. Кийин билдим, токтом архивге түшпөй калган экен. Бул себептүү соттошуп да жүрдүм. Ушундай жагдайда жер мунапысы жарыяланды. Ага документтеримди топтоп баштагам. буян пайтында Жаран айыл чарба багытындагы жерге турак жай салып алган. Андыктан аны жер мунапысына ылайык мыйзамдаштырууну көздөп жатат. Бирок бул багытта иш алып барган комиссиялык топ үйдү сүрдүрүү чечимин чыгарышкан. Аны менен катар жерди айыл өкмөттүн балансына алууга жергиликтүү бийлик да аракет кылууда. Эгерде бул турак жай бузулса, аталган үй бүлөнүн баш калкылоого жайы жок калат. иштөө жакын үчүн курулуш Электр мамычасы жакын үчүн үйдү бузасың деп жатышат. Биз каяка барабыз? Кызым балдар менен бул жерде жашап жатат. Ошого кайрылууга аргасыз болдум. Мыйзамсыз курулуш деп жер мунапысына кошпой жатышат. жер мунапысы боюнча Учурда 62 жаштагы жалгыз бой эне кызы жана 3 небереси менен талаш маселе жаратып жаткан турак жайда жашап жатышат. Алардын талабы турак жайды жер мунапысына киргизип документтештирүү гана болууда. Нурабад айыл өкмөтү ушул жерде Нурабад айыл өкмөтү муну өздөрүнө алып сатабыз деп жатышат. Эми балдар менен каяка барам? Киреше тапчу булагыбыз жок. Оор шартта күн кечиребиз. департаментлерден Архитектурадан, кадастрдан документтерди чогулткандан кийин Нурабад айыл өкмөтү жер мунапысына кошпой койду. Эмне себептен кошпой жатасың десем, баягы эле электр мамычасы жакын жайгашыптыр деген шылтоосун гана айтып келет. причинасы бар десем, Ал эми Нурабад айыл өкмөтү айтылган дооматтарды четке какты. Ал мыйзамдын негизинде гана иш жүргүзүлүп жатканын белгилейт. Ал Майрамхан Мамасайыдова жер мунапысынын негизинде арыз менен кайрылганын ырастап, бирок талапка жооп бербесин айтты. Ага учурда жашап жаткан үйү мурда мончо болуп, жогорку чыңалуудагы электр мамычалары өткөндүгүн себеп кылып жатышат. Андыктан жер мунапысындагы талаптарга жооп бербесин айтууда. Майрамхан неме кылды? Ошо 12 сотик жерде баягы баня жайлашканда, ошо баняга кызын алып келип, неберелери менен алып келип жаткызып коюп, ушул жерди эми мунапыска киргизип бересиңер деп бизге доо неме коюшту баштады да. 6 сотукун киргизе алыштыр үйү. Жок, 12 сотик баня деген жер турат. Ондан сырткары дагы 6 сотик жерге өзү үй салып алган. Майрамхан ошо жерде үйү мунапыска кирип атат. Мына банясы эми баня деп токтомут турса, эми отмет болгонго чейин туруп атат ушунча жыл. Соттошуп атабыз, и плюс рейстин заключениясы бар ал жерде, үстүдөн высокий линия өткөн деген. Ошолордун негизинде райондук комиссияга биз бергенбиз, ал чечелек. Өтөт, өтпөйт деп. Эми көпчүлүгү бир караганыбызда өтпөйт деп туруп токтотуп койгон боюнча турат. Эске салсак, Нурабад айыл өкмөтүндө жер мунапысына байланыштуу 23 арыз келип түшкөн. Анын 13-үнө бүгүнкү күндө мамлекеттик актылар берилген. Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси курч, мыйзамсыз отурукташып, жайыт жерлерге турак жай куруп алгандардын катары калың. Буга байланыштуу өлкөдө жер мунапысы жарыяланган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.